гусул алгандан кийин таза кийим кийиш керекпи же баягы мурунку кийимдерди кийсек боло береби деп Байсалбек деген мырза суроо бериптир. Негизи эгерде кийим нажас болсо, кээде кийген кийими нажас, ошол өзгөчө ич кийимдери жуунгандан кийин, гусул кылгандан кийин дароо кийсе, баягы ным менен нажас өтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан нажас болсо кийсе болбойт. Жуунгандан кийин баягы үстүндө суулар болот да, аз болот, чачында болот, башында болот, ошол жерге баягы кир нажастар тийсе, кийимге адам баласынын денесине да жугуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай кийимдер кийгенге болбойт. Үстүндөгү кийим таза болсо, анда эч кандай маселе жок. Гусул алып туруп, дароо кийип алса боло берет. Эң негизгиси кийим ошол нажастан, баягы кир, балит нерселерден таза болсо болду. Аны сөзсүз эле гусул кылгандан кийин кийимдин баарын алмаштырыш керек, жаңы кийим кийиш керек деген түшүнүк жок. Таза болсо болду, кийимине кие берсе боло берет. Демек эң негизгиси таза болсо. Таза болсо. Жарай берет. Бул жерде да бир масала. Таза дегенде мындайча жөнөкөй кир болушу мүмкүн, чаң болушу мүмкүн, топурак болушу мүмкүн. Булар эч нерсе болбойт. Туура денесин кири дештиши мүмкүн, бирок намазы жарайбы, жарай берет, кийсе боло береби, боло берет. Эң негизгиси нажас, баягы балит нерсе ушул кийимге эмне болбош керек? Бу кийимде болбош керек да. Өзгөчө баягы жуунгандан кийин суу тие турган ушу денеге нажасты сиңирип алып кете турган нерсе болбош керек.